Бала кезинен тарта артист болом деген кыялы ишке ашып, Жеңиш Каңгелдиев ушул маданият жордонунда келе жатат. Окууну бүтө электе эле Токтолот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрына келген. Театрда иштеген 30 жыл бою актер спектакльлерде жана тасмаларда жүздөгөн ролдорду ойногон. Башка чөйрөлөрдө иштедим. Көрүп аткандар болсо таанып атса керек, мен Бишкекте 3 жыл жанагы мунара башында экранында иштеген. Кабинада ырдап отура берсем, астымдагы кесиптештер сурап барышты, "Ай, сен туура эмес жерде жүрөсүң" деп мындай айтышчу да тамашалап. Анан кийин ошо достор аркылуу бул жакта деген театралдык окуу жай бар экен, студия бар экенин билип калып деген, анан баягы оорларым кайра башталды. Мен кыялдарымчы артист болгум келип, анан бияктан ошо Бобик Ибраев агайыбызга рахмат, аябай ошол мага тапшырганга чоң жардам берген. Жоопкерчилик, эмгекчилик, адамгерчилик анын өзгөчө сапаттары. Театралдык спектакльлерде ал ролго берилүү менен аткарып, режиссердун тапшырмасын так аткарат. Жеңиш байке бул өтө жоопкерчиликтүү адам, так адам, пунктуальный деп коет го. Бардык нерсе ушул адамга тиешелүү да, анткени биз ич арада айтып калабыз, бул немис киши депчи. Саат 10-до репетиция болсо, сөзсүз түрдө саат 9-да келип алып даярданып, сахнанын аркасында өзүнүн ишин экесе аткарганга аракет кылат. Роль алса, ролдун ар бирин талдап, анализ жүргүзүп, ошондой эле партнер менен да иштешкени дагы абдан жакшы. Мен деле мектепте окугам. Кадимкидей мушташчыбыз, урушчубуз, кайра элдешчибиз. Жеңиш Каңгелдиев жараткан ар бир образ талант үчүн татаал жана түшүктүү эмгек. Дал ушул мээнети бааланып, президенттин колунан сыйлык алды. Азыр ал өлкөнүн эмгек сиңирген артисти. Бул деген албетте адамдын деген эмгегин баалап, мамлекет ушундай даражаларды, ушундай наамдарды берип атса деген кантип жүрөгүң дүкүлдөбөйт. Мен баягы эме бизде документтер кетет да, коллектив биякта көркөм кеңеш деген болот. Ар бир чыгармачыл адамдын эмгегин баалап туруп, биякта коллективдердечи, театрларда ошо көркөм кеңеш аркылуу анан министерствого ушундай наамдарга көргөзүлүп кетет да. Менин документтерим кеткени деген көп жыл болду. 31-ине карата эгемендүүлүккө карата мындай указ чыгат эмеспи? 30-сунда кол коюлабы? Ошондо деген биякта агайларыбыз WhatsApp менен жазып, куттуктап эмете башташты. Жүрөгүм дүкүлдөй баштады, жаш баладай болупчу. Жаңадан үйлөнүп аткансып, жаңы бир эме алып аткансып, өзүнчө эле колдорум калчылдап эле, соткаларым калчылдап эле. Анан бир кезде деген мындай табуреткада отуруп алып, куттуктоолорду кабыл алып аткам. Азыр эстесем деген 2 саат ошо табуреткадан туруп аптырмын да. Токточу. Эмне? Токточу. Токтобойм. Балаңдын проблема. Ал өмүрүнүн көп бөлүгүн театрга байлаган. Жеңиш Каңгелдиев өмүрлүк жарында ушул чөйрөдөн тапкан. Учурда бактылуу ата болуп, кызын да өзүндөй чыгармачыл чөйрөдө тарбиялап жатат. Ат түгүл чогуу ар кандай тасмаларга да тартылган. Асылбек Байалиев, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.